Ассалому алейкум, урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, достор, мугалимдер, устаттар, ата-энелер. Баарыңыздарды бүгүнкү кызыктуу бир психологик тест табабызда көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн биз сиздердин психологияңызды текшерип, кандай адам экениңизди текшерип көрөбүз. Эгер даяр болсоңуздар, биз баштайбыз. Албетте видеонун аягына чейин көрүп, өзүңүздүн психологияңызды текшерип алыңыз. Биз баштайбыз. Эң кызыктуу психологик тест. Ийгилик каалайбыз. Кандай адам экениңизди айтып беребиз. Бул маалыматтар албетте кызыктуу сайттардан, психологик сайттардан алынган. Даяр болсоңуз, баштайбыз. Урматтуу биздин көрөрмандар, азыр бир сүрөт чыгат. Ошол сүрөттүн ичинен бир даракты тандаңыз. 6 дарак турат. Ошолордун ичинен бир даракты тандаңыз. Андан кийин кандай адам экениңизди, характериңизди айтып бергенге аракет жасайбыз. Бул психологик тест болуп эсептелет. Психологдор чыгарган маалыматтар боюнча даярдап жатабыз. Эгерде даракты тандаган болсоңуз, өзүңүз жакшы белгилеп коюңуз, кайсы даракты тандадыңыз. Албетте бул видеого лайк басыңыз жана комментарийге кайсы даракты тандаганыңызды жазып коюңуз. Биз сизге сиз тандаган дарак боюнча маалымат берүүнү баштайбыз. Даяр болсоңуз, баштадык. Биринчи дарак. Эгерде сиз биринчи даракты тандаган болсоңуз, сиз өзүңүзгө ишенген адамсыз. Сиз адамдарга жардам берүүнү абдан жакшы көрөсүз. Сиз эң жакшы дос, адилеттүү инсансыз. Жакшылык кылуу сиздин жашооңуздагы эң негизги ишиңиздин, милдетиңиздин бири. Урматтуу достор, эгерде сиз биринчи даракты тандаган болсоңуз, сиздин характериңиз биз жазган маалыматтарга туура келсе, албетте комментарийге жазып коюңуз жана өзүңүздүн характериңизди дагы комментарийге жазып койсоңуз болот. Видеону паузага коюп жазсаңыз болот. Ал эми биз экинчи даракты тандаган инсандарыбыздын характерин айтууга аракет жасайык. Экинчи дарак. Эгерде, урматтуу досубуз, сиз экинчи даракты тандаган болсоңуз, сиз көйгөйлөрдөн коркпойсуз. Сиз ар дайым жаңы билим алуу үчүн аракет кыласыз. Сурооңузга жооп табуу үчүн изилдөө өткөрөсүз. Эгерде алдыңызда көйгөй пайда болсо, ал көйгөйдү сиз жеңил кабыл аласыз жана бул көйгөйдү чечүүнүн жолдорун табууга аракет кыласыз. Урматтуу досторубуз, эгерде сиз экинчи даракты тандаган болсоңуз, эгерде биз жазган маалыматтар сиздин характериңизге туура келсе, албетте комментарийге туура таптыңыздар, же болбосо менин характерим ушундай деп жазып койсоңуз болот. Биз ойлойбуз, бул сиздин характериңизге туура келет. Эми биз үчүнчү даракка өтөбүз. Үчүнчү дарак. Эгерде кайсы бириңиз үчүнчү даракты тандаган болсоңуз, сиздин характериңизди айтып берейик. Сиз өзүңүз чечим чыгарууну жактырасыз. Сиз кыялкеч адамсыз. Кыялыңызды ишке ашыруу үчүн аракет кыласыз. Сиздин ички дүйнөңүз абдан назик. Башка адамдардан жаман сөздөр үчүн тез капа болуп каласыз. Бул сиздин бир минус тарабыңыз дагы болуп эсептелет. Себеби сиз адамдардан капа болбошуңуз керек, жашоо ушундай. Көңүлүңүз назиктиги бул эң жакшы. Себеби сиз дагы адамдарга жардам берүүнү, адамдардын көңүлүн оорутпоого аракет жасайсыз. Эгерде бул характер сиздин характериңизге туура келсе, үчүнчү даракты тандаган болсоңуз, албетте комментарийге жазып коюңуз. Менин характерим ушундай, характерге туура келди деп жазып койсоңуз болот. Урматтуу достор,
Видеону улантабыз. Эгер видео сиздерге жагып жаткан болсо, албетте лайк басыңыз жана комментарийге өзүңүздүн пикириңизди калтырыңыз. Биз 4-нчү даракты көрөйүк. Кандай характердүү адамдар тандады экен. Мына 4-нчү дарак. Эгерде сиз ушул 4-нчү даракты тандаган болсоңуз, сиз китеп окугунда жана маанилүү фильм көргөндө ырахат аласыз. Саякаттоо сиздин хоббиңиз. Сиз өзүңүздү урматтаган инсансыз. Ар дайым жаңы технологияларды, билимдерди үйрөнөсүз. Пайдалуу адамдар менен маек курасыз. Убагыңызды текке кетирбейсиз. Бош убакытта албетте өзүңүздү өнүктүрүү үчүн кызыктуу китеп окуйсуз жана маанилүү фильм көрөсүз. Эгерде бул характер сизге туура келген болсо, комментарийге өзүңүздүн пикириңизди жазып калтырсаңыз болот. Биз азыр 5-нчи даракты тандаган инсандарыбыз үчүн характерди дагы айтып берейик. 5-нчи дарак. Эгерде сиз ушул бактаракты тандаган болсоңуз, бул өзгөчө башкача маалымат. Сиз оригинал адамсыз. Дүйнөдөгү эч кайсы адам сизге окшобойт. Пикир алмашууңуз, адамдар менен мамилеңиз, жүрүм-турумуңуз дагы башка адамдардан ажыралып турат. Сиз абдан күчтүү инсансыз. Жашоодо акыйкатты жакшы көрөсүз. Акыйкат үчүн күрөшкөн адамсыз. Дагы бир маалымат, сиз романтичный инсан болуп эсептелесиз. Эгерде бул сизге туура келген болсо характериңизге, албетте комментарийге жазып койсоңуз болот. Урматтуу досторубуз, каналдын көрөрмандары, эми биз кийинки акыркы 6-нчы даракты тандаган инсандар үчүн дагы алардын характерин айтып өтөйүк. Эгерде сиз 6-нчы даракты тандаган болсоңуз, бул дагы өзгөчө характер ээлери. Сиз жеке жашоону жакшы көрөсүз. Улуу инсандардын жана миллиардер инсандардын жашоосу менен таанышууну жана ошол адамдардай жашоону ойлоп жүрөсүз. Сиз кыялкеч адамсыз. Кыялданасыз, бирок кыялыңызды ишке ашыруу үчүн аракет кылышыңыз анчалык тез эмес. Урматтуу досторубуз, эгерде 6-нчы даракты тандаган болсоңуз, характериңизге туура келген болсо, жазып койсоңуз болот. Бул дүйнөдөгү илимпоздордун, психологдордун маалыматы боюнча даярдалган видео сабак болду сиздер үчүн. Бул видео сабакты албетте окуучулар, студенттер, ата-энелер биргеликте психологик тест аркылуу өтсөңүз болот. Эгерде бул видео сизге жаккан болсо, албетте лайк басыңыз, комментарийге өзүңүздүн пикириңизди калтырыңыз. Биз эми аз гана өзүбүз туурасында маалымат берип коеюк сиздерге. Биз Заманбап мугалим академиясы командасы мугалимдерге, студенттерге заманбап технологияларды үйрөтөбүз. Онлайн курстарыбызда биз Kahoot программасын, ZipGrade онлайн тест текшерүү программасын, YouTube тармагында иштөөнү, канал ачууну жана YouTubeга видеолорду даярдоону, аларды монтаждоону үйрөтөбүз. Андан кийинки биздин программа бул мульти-урок программасы. Ар бир мугалим, ар бир студент, ата-эне дагы бул платформада өзүнүн сайтын түзүп, ишке ашырса болот, маалыматтарын жүктөсө болот. Андан кийинки программабыз бул Gmail. Gmail'да почта ачуу, кат жиберүү, маалымат алмашуу жана Gmail'дын функциялары үйрөтүлөт. Кийинки платформа бул Google Forma, Gmail'дын бир бөлүгү, онлайн тест түзүү, онлайн сурамжылоо өткөрүү. KineMaster видео монтаж программасы, телефон аркылуу видеолорду даярдоону үйрөтөбүз. Telegram аркылуу иштөөнү, Telegramда канал, группа ачууну жана өзүңүздүн каналыңызды өнүктүрүүнү үйрөтөбүз. Кызыктуу программалардын бири бул InfoUrok. InfoUrokто сайт ачуу, маалымат жайгаштыруу, башка мугалимдердин сайттары менен таанышуу, онлайн конкурстарга катышуу боюнча маалымат беребиз. Андан кийин Google'ды толук иштөө боюнча кошумча кызыктуу маалыматтар беребиз. Курстун баасы 1 айга 800 сом. Онлайн курс 3-март күнү башталат. Бир жумага курс 3 жолу өткөрүлөт.
Сабактар Telegram, YouTube, WhatsApp аркылуу болот. Бизди социалдык тармактар аркылуу Facebook'тан Элдор Далиев, Instagram'дан Элдор Далиев жана YouTube'тан Элдор Далиев деп издесеңиз болот. Каттоодон өтүш үчүн WhatsApp жана Telegram номерлерге өзүңүз жөнүңүздө маалыматты жиберишиңиз керек болот. Курстун баасы 1 айга 800 сом. Баланс KG жана Эл сом аркылуу которсоңуз болот. Андан сырткары ушул номерге единица катары, бирдик катарда салып койсоңуз болот. Урматтуу биздин каналдын көрмандары, досторубуз. Бүгүнкү сабак сизге жаккан болсо, албетте видеого лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Кандай видео сабактар сизге керек? Жазып койсоңуз, биз албетте даярдоого аракет кылабыз. Барыңыздарга максатыңызга жетиңиз жана максатка карай алга умтулуңуз деген тилектер менен, терең урматтоо менен Элдор Далиев жана Заманбап Мугалим Академиясы командасы ийгилик каалайбыз.